السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الله تعالى جردان менен бүгүнкү сабакты баштайбыз. Ашру каваид фи таскиятун нафс аттуу китепти уланта беребиз. Жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси. Бүгүн 7-ci эрежеге жеттик. Аллах Тааланын жардамы менен. 7-ci эреженин аталышы аль-каидату сабия дейт. Шейх айтат: "Тазаккурул маути ва ликаиллахи азза ва жал." Өлүмдү жана Аллах Таала менен жолугушууну эскерүү. Бул адам качан өлүмдү эскерген болсо жана Аллах Таала менен жолугушууну эскерип турган болсо, ар дайым эсинде эске тутуп ушул тууралуу ой жүгүртүп турган болсо, эмне болот? Бул дагы адамдын оңолуусуна, жүрөгүнүн таза болуусуна, күнөөлөрдөн алыс болуусуна эң башкы түрткү, эң башкы жардам берүүчү, эң жакшы себептерден болот. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма каддамат лигат." Иман келтирген пенделер дейт. Иман келтирген пенделер, Аллахтан корккула. Жана ар бир жан дейт, ар бир жан эртеңки күнгө эмне даярдаганын, эмне камдап койгонун карасын дейт. Бул аятта Аллах Таала эмне деп жатат? Эртеңки күнгө. Эртеңки күн деген мааниси эмне? Акыретке. Акыретке адам эмне камдап койду, эмне даярдап койду, ошону карасын дейт. Ар бир жан ошондо ошого ой жүгүртсүн дейт. Адамдын акырети биз билишибиз керек. Адам бул дүйнө менен кош айтышып, бул дүйнөдөн үзүлүп, адамга өлүм келгенде, ошондон баштап адамдын акырети башталат. Адамдын акырети качан башталат экен? Адам бул дүйнө менен кош айтышканда. Жана Аллах Таала Кур'анда айтат: "Куллу нафсин заиқатул маут." Ар бир нафс дейт, ар бир жан өлүм даамын татат дейт. Өлүм даамын татат. Ошондой эле бул жакта шейх да хадисти келтирди. Бул хадис имам Ибн Маджанын жыйнагында келет жана Шейх Альбани хасан деп айткан бул тууралуу. Бул хадис тууралуу мында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Аксиру зикра хада мил лаззат." Рахатты, лаззатты, ошо жыргалчылыкты бузуучу, ошо жыргалчылыкты, рахатты токтотуп коюучу нерсени көбүрөөк эскергиле дейт. Ошону көбүрөөк эскергиле деп айтып жатат Пайгамбар саллаллаху. Ошол рахатчылыкты, жыргалчылыкты бузуучу, токтотуп коюучу нерсе бул эмне? Мааниси эмне? Өлүм. Ошо өлүмдү көбүрөөк эскергиле деп Пайгамбар саллаллаху буйрук кылган. Ошол өлүмдү эмнеге көбүрөөк эскергиле деп жатат? Эмнеге Аллах Таала да Кур'анда дагы бизге кайра өлүм тууралуу эскерип жатат? Анткени мунун артынан көптөгөн пайдалар бар дейм. Мындан кандай пайдалар бар? Иншалла улантысына азыр сөз кылабыз бул тууралуу. Биринчиден, өлүм деген эмне? Өлүм деген бул дүйнө менен түбөлүк жашоонун, түбөлүк аркы дүйнөнүн ортосунда болгон чек ара, ортосунда болгон бөлүк. Түбөлүк менен акырет менен бул убактылуу дүйнөнү бөлүп турган чек эмне экен? Өлүм. Жана амалдар жашоосу менен бул жашообуз эмне болсо, амал кыла турган убакыт. Амал убактысы менен амалдарга жараша жаза ала турган убакыт ортосунда бөлө турган чек. Бул дүйнөдө амалдар бар, жаза жок. Эртеңки күнү амалдар болбойт, бир гана жаза болот. Ошону бөлүп турган ортосунда чек арасы бул өлүм. Ошондой эле камдануу дүйнөсү болгон. Бул биздин жашообуз, бул акыретке камданабыз. Жана эртеңки күнү ошо эмнени камдап койгон болсок, ошого жараша жаза алабыз. Ошонун кесепетин, ошондон пайдаларды алабыз. Ошону ортосунда бөлүп турган нерсе бул эмне? Бул өлүм. Жана качан адамга өлүм келген болсо, андай адамга тободагы, истигфардагы эч кандай жардам бербейт. Качан эгерде адам күнөөлөрдү кылып жүрө берген болсо, жана өлүм келгенден кийин мына Аллах Таала кечир, эми токтоттум деп Аллах Таалага тобо менен кайрылып, истигфар кылып, кечирим сураган болсо, эмне болот? Өлүм келгенден кийин болду. Кеч болуп калган болду. Ошондой эле өлүм келгенден кийин, качан адамга өлүм келген болсо, адам жакшылык амалдарды да кылганга да мүмкүнчүлүк кетип калган болот. Көбүрөөк жакшылык амалдарды кыла албай калат, анткени бүттү. Мүмкүнчүлүк берилген убакыт ошо менен бүткөн болот. Жана өлүм келгенден кийин эмне болот экен? Адам күнөөлөрдөн дагы токтотуп, күнөөлөрдөн тобо кылып кала албайт дагы. Жана жакшылык иштерди дагы, соопчулук иштерди да көбөйтүп кала албайт. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда айткан: "Валайсату таубату лиллазина я'малуна ас-сайyi'ат хатта иза хадара ахадахумул мауту кала инни тубту ал-ан." Күнөөлөрдү кыла берип, качан аларга өлүм келгенде, мына мен азыр тобо кылып атам. Азыр мен тобо кылдым дегендерге дейт, андайлардын тобосу жок дейт. Андайлардын тобосу кабыл болбойт. Жана ошондой эле бул өлүм ар бир адамга келет. Жана бул өлүм келеринен эч кандай күмөн жок. Адам өлүм даамын татат экени тууралуу, мисалы, Аллах Таала Кур'анда айтып, буга чейин аятта айттык го: "Куллу нафсин заиқатул маут" дейт. Ар бир нафс, ар бир жан өлүм даамын татат.
эгерде өлүмдөн ким качып кете турган болсо, мисалы пайгамбарлар качып кетмек, эгерде пайгамбарлар дагы, Аллахтын элчилери, Аллахка жакын болгон, Аллахтын сүйкүмдүү пенделери дагы өлүмдөн качып кутулган эмес. Ошондуктан эмне өлүм бул ар бир адамга келет. Жана ар бир адам өлүмгө жолугат экендигинен, өлүмдүн даамын татат экенине эч кандай күмөн жок. Мындан өлүмдөн эч ким качып кутулуп кете албайт. Анткени Аллах Таала Куранда айткан: "Кул иннал маута аллази туфирруна минху фа иннахум мулaqīkum." Айткының дейт. О Аллахтын элчиси, сен айткының. Силер ошо андан качып бараткан өлүм, силер ошо өлүмдөн качып аткан, ал өлүм дейт, ал сөзсүз силерге жолугат дейт. Кандай гана качпасаңар, кандай гана ыкмаларды кылбасаңар, эмне дейт? Сөзсүз ал өлүм силерге келип жолугат дейт. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айткан: "Айнама такуну юдриккумул мауту валау кунтум фи буруджин мушайяда." Силер каякта болбосоңор дагы, силер кайда болбосоңор, силерге өлүм келет дейт. Ал эмес силер ошо бийик сепилдердин үстүнө чыгып алсаңар дагы дейт. Бийик ушундай сепилдердин үстүнө адам мындай бир имараттардын үстүлөрүнө эгерде жашынып алган болсо дагы, каякка чыгып алса дагы, Аллах айтат, каякта болбосоңор да силерге өлүм келет дейт. Ошондой эле өлүм келгенде бул айтпай келет. Билишиңиз керек да, бул кокустан, күтүлбөгөн жерден келет. Күтпөгөн жерден бул айтпай эле кокустан ошол келип калат. Анткени Аллах Таала бул тууралуу да Куранда айтат: "Фаиза жаа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястақдимун." Качан алардын ажалы келгенде дейт, алардын убактысы келгенде, алар ошол убакытты, ошол саатты кечиктире алышпайт дагы, кийинкиге жылдыра алышпайт дагы, аны эрте да кыла алышпайт. Качан өлүм келгенден кийин болду, адамдын ажалы келген болот, ошо менен өмүрү токтойт. Анан биякта шейх айтат: "Канча деген адамдар" дейт. Канча деген адамдар үйүнөн чыгат дейт да, үйүнөн чыгат. Машинесин айдап чыккан. Анан кайра үйүнө кайтып келген дейт. Аны кепинге оролгон абалда аны адамдар көтөрүп келишкен дейт. Канча деген адамдар бар, үйүнөн чыгат дагы, кандайдыр өзүнүн иштери болгондур, кандайдыр максаттары болгондур, ойлоп жүргөндүр, мисалы мен муну кылам, аны кылам деп ошентип чыккан дагы, кайра үйүнө машинеси менен эмес, эмне менен аны көтөрүлгөн абалда кайтып келген үйүнө, кепинге оролгон абалда. Канча деген адамдар дейт шейх. Ошол үй бүлөсүнө айткан дейт да, мисалы аялына, үйдөйлөрүнө айткан дейт: "Мага тамак даярдап койгулачы" деген. Мага тамак даярдап койгула деп дагы, ошол тамактан ооз тийгичек эле кайтыш болуп кеткен. Ал тамактан такыр ооз тийбей да калган да. Канча деген адамдар дейт, канча деген адамдар өзүнүн кийимин кийген дейт. Кийимин кийет. Ошол кийиминдеги топчуларын топчулайт. А ошол кийимин жана ошонун андагы болгон топчуларын ким чечет? Аны жууп аткан адам. Ошол маркумду жууп аткан адам эле ошол анын кайра кийимин чечип аткан болот. Ушунун баарын биз ойлонбойбуз да. Мисалы канча мына кийим кийип атканда биз ойлонбойбуз. Ушул кийимимди мен өзүм чечемби деп. Же үйдөн чыгып кетип баратканда мен кайра өзүм кайтып келемби деп. Же мисалы бут кийимисин боосун байлап атканда, же бир топчулап атканда, ушул топчуну мен өзүм чечип каламбы? Ушул бут кийимдин боосун мен өзүм чечемби? Ошентип эле эмне ар бир эле ошол кайтыш болуп кеткен адамды барды ошентип эле ойлогон эмес да. Ар кандай максаттарды коюп жүрүшөт. Адамдар ойлонуп жүрүшөт, тигини бүтүрөм, муну бүтүрөм деп. Анан ошол максаттарына жетпей эле өлүм келген болсо, аны эч кандай кечиктире алышпайт. Эч ким кечиктире албайт. Жана мунун баарын эмнеге айтып жатабыз? Бир кандайдыр бир кайгыга салыш үчүн эмес, же жөн эле коркутуш үчүн эмес. Мунун баарын биз кийин өзүбүз эле өкүнүп калбашыбыз үчүн эскертүү иретинде эле айтып атабыз. Азыртадан биз ойгонушубуз үчүн, акыретти ойлошубуз үчүн, дүнүйө деп эле күн өткөрүп жүрө бербей, өлүмүздөн кийин бизди эмне күтүп турат унутуп калбашыбыз үчүн, жана узак үмүттөргө алданып калбаш үчүн. Анткени адамга мындай узак койгон үмүттөрү, анын бир узак алыс койгон бир максаттары адам үчүн өтө зыян. Адамдын ушул узак анын кыялдары, анын үмүттөрү бул адамды акыретте унутуп коет. Жана азыркы учурдагы абалын, мына реалдуу болгон өзүнүн абалын байкабай калат. Өлүмдүн эскерип туруунун өтө чоң пайдалары бар да. Өтө улуу пайдалары бар. Анткени качан эгерде адам өлүмдү эскерген болсо, бул аркылуу кайдыгер болгон жүрөктөр ойгонот. Адамдын эгерде жүрөгү бир кайдыгер абалда, бир капилетте жүргөн болсо, өлүмдү эскергенде ошондой адамдын жүрөгү ойгонот, өзүнө келет. Ошондой эле өлгөн жүрөктөр тирилет өлүмдү эскерүү менен. Ошондой эле адам өлүмдү эскерген болсо, Аллахка болгон умтулуусу жакшырат. Аллахка болгон умтулуусу, андан болгон бир кайдыгерлик динге болгон, Аллахка баш ийүү болгон бир кайдыгерликтин баары тең кетет дагы.
жана Аллахка баш ийүүгө, Аллахтын ыраазычылыгын тапканга акыретке умтула баштайт. Мына ошондуктан биздин шариятыбызда мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы эмне болот? Көбүрөөк ушул рахаттарды токтотуп коюучу нерсени эскергиле деп буйрук кылды. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисте айткан: "Мен силерге буга чейин кабырларга зыярат кылууну тыйган элем. Эми баргыла" дейт. Эми кабырларга уруксат берип атам дейт. Эми зыярат кылгыла, анткени ошол кабырларга барып зыярат кылганыңар ал силерге эмне дейт? Өлүмдү эскертет дейт. Өлүмдү эскерүүнүн артынан бир чоң пайда болгондуктан биздин шариятыбызда ошо уруксат берилген. Бирок кабырга зыярат кылганда дагы эмне сүннөткө ылайык болуш керек. Алыскы сапарга барган болбойт, аттанып атайын бир жакка барып кабырды зыярат кылган болбойт. Адам ошо өз жагындагы эле болгон, үй жагында болгон эле кабырларга барып же жакындары болгон болсо алар үчүн дуа кылып ушинтип зыярат кылган болот. Эмне үчүн? Бирок максат эмне болуш керек? Өлүмдү эскерүү болуш керек, өлүмдү эскерүү. Ошондой эле мисалы жаназаларга катышып жүрөбүз. Адамдардын өзүнүн деле жакындарынан, туугандарынан канча ден адамдар бул дүйнө менен кош айтышып кетип атат. Билишибиз керек да, ушундай бир күн келет, биз тууралуу дагы айтышат да, биз тууралуу дагы бир күн айтышат да. Баланча бул дүйнө менен кош айтышыптыр, же болбосо баланча деген ушундай бир жашап өткөн экен деген дагы убакыт келет. Муну биз ар дайым эсибизден чыгарбашыбыз керек. Муну дайыма эстеп жүрүүнүн өтө чоң пайдасы бар. Өтө чоң пайдасы бар. Өзгөчө мына биздин темабыз тууралуу. Мына жүрөктү тазалоо темасында өтө чоң пайдасы бар. Анткени мына Саид ибн Жубейр аттуу улуу табийиндерден болгон, чоң алымдардан болгон, биздин ислам динибиздин улуу алымдардын бири. Бул рахимахулла ушул имам Ахмаддын Az-Zuhd китебинде муну айткан, мындай митип айткан сөз келет. Ал айтат: Саид ибн Жубейр рахимахулла: "Лау фарqa зикрул маути qalbi khashitu an yufsida alayya qalbi." Эгерде өлүмдү эскерип туруу менин жүрөгүмөн кетип калган болсо дейт, менин жүрөгүмөн өлүмдү эскерүү менин жүрөгүмөн эгерде чыгып кете турган болсо, менин жүрөгүм бузулуп калышынан мен коркомун дейт. Эмне дейт? Эгерде менин жүрөгүмөн ошо өлүмдү эскерип туруу кетип калса, чыгып кетсе, мен өлүмдү эскербей кала турган болсом, мен коркомун дейт. Эмнеден коркот? Менин жүрөгүм бузулуп кетет деп ошол замат. Демек, адамдын жүрөгү таза, соо болуп туруусу, бузулуп кетпей, жакшы болуп туруусу эмнеден болот экен бул? Адам өлүмдү эскерип туруусунан да болот. Мына демек, канчалык адам эгерде Аллах Тааланын алдына барып жолугат экенин эстеп турган болсо, Аллах Таала менен жолугат экенин кыяматта, өлүмдөн кийин, жана өлүмдөн кийин бара турган жерин каяка барат экенин ошону дагы ойлоп турган болсо, адам дайым ошо ойлоп турган сайын адам жакшылыкта боло берет. Ал эми качан муну унутуп кала турган болсо болду. Демек, жана Саид ибн Жубейр айткандай, адам корксун. Мүмкүн ошол замат анын жүрөгү бузулуп калар. Жана бул тема тууралуу дагы Суфьян ибн Уяйна рахматуллахи алейхи, бул дагы улуу табийиндерден болгон, бул дагы биздин ислам динибиздин улуу, динибизге бизге кызмат кылган улуу алымдарыбыздан болот. Суфьян ибн Уяйна рахматуллах бул айтат: "Якули Ибрахим ат-Тайми" дейт. Ибрахим ат-Тайми айтты дейт. Ибрахим ат-Тайми бул дагы улуу алым. Суфьян ибн Уяйна өзү улуу чоң алым, ал дагы башка улуу алымдын айткан сөзүн келтирип атат. Эми Ибрахим ат-Тайми бул да табийиндерден, бул рахматуллах айткан экен, мынтип айтат: "Массалту нафси фил жанна" дейт. Мен өзүмдү дейт, бейиште жүргөндө элестеттим дейт. Мен өзүмдү бейиште жүргөндөй сыяктуу элестеттим дейт. "Акилу самараха ва ашру мин анхариха" дейт. Ошол бейиштеги мөмө жемиштерди жеп атканымды дейт. Кандай сонун жемиштер, ошо бакчалардан, жемиштерден кандай жеп атканымды элестеттим. Ошондой эле ал жакта болгон дайралардан, суулардан ичип атканымды элестеттим дейт. "А'аниqu abkaraha" дейт. Ошол жактагы хур кыздарды, аларды кучактап жүргөндү дейт. "Сумма массалту нафси финнар" дейт. Ошондой болгон жыргачылыктарды элестеттим дейт өзүмдү бейиште. Андан кийин дейт, андан соң өзүмдү тозоктон элестеттим дейт. Өзүмдү тозокто элестеттим дейт. "Акилу мин заккумиха" дейт. Тозоктогу заккум багынан жеп атканымды дейт. Заккум деген ошол тозоктун түйүнөн баштап өсүп турган, тозоктун адамдары ошо менен азыктана турган бир бак бар. Бак, анын мөмө жемиштери, Аллах Кур'анда айткан: "Кааннахум руусу шаятин", анын жемиштери шайтандардын баштарындай дейт. Мына ошону заккум деген бак бар да. Мына ошол заккумдан жеп атканымды элестеттим дейт. "Ашрубу мин садидиха" дейт. Ошол кайнак сууну ичип атканымды тозоктогу. "Ва а'алижу силасиха ва аглалаха" дейт. Жана чынжырларга жана кишендерге оролуп турганымды. "Факульту ли нафси" дейт. Жана андан соң өзүм айттым дейт. Ибрахим ат-Тайми айтат: "Өзүм айттым ошол замат." "Ай нафси, айю шейин туридин." "О нафс" деп.
мына өзүн айтып атат да. Ушул эмнени каалайсың деп. Мына эгерде ушул тозокто ушундай болуп кала турган болсоң, эмнени каалайт элең? Эмнени каалайт элең деп өзүмөн сурадым дейт. Калат, жана өзүм напсим айтты дейт. Уриду ан урадда иля дуния фа амила салихан дейт. Мен каалаймын дейт. Мен кайра дүнүйөгө кайтышымды. Мен кайра дүнүйөгө кайтып калышымды каалайт элем. Жакшылык иштерди кылат элем. Солих амалдарды, сооптуу амалдарды көбүрөөк аткарат элем дейт. Ушул нерсени каалайт элем дейт да, мына эгерде ошондой абалда туруп калсам. Кала, жана Ибрахим атайым айтат, культу фа анта фил умнияти фа амли. Азыр сен ошол мүмкүнчүлүгүң бар мына. Сен азыр ошо сен каалап турган нерсең мына азыр кеч болуп кала элек. Демек амал кылгының деп. Демек эми аракет кылгының деп. Азыр кандай улуу имамдан болгон кандай улуу өрнөк сабак да. Мына ар бирибиз ушуну өзүбүз ордубузга коюп көрөлү да. Ар бирибиз өзүбүз биринчи бейишти элестетип көрөлү, андан кийин тозокту элестетип көрөлү. Жана Аллах Таала биздин баарыбызды тозоктон алыс кылган болсун, жакындарыбыз менен бирге, бирок ошондой болуп кала турган болсок, өзүбүзгө эмнени каалайт элек? Эч киммен жок, эч киммен жок, баарыбыз тең кайра дүнүйөгө барып, ошого тозокко барып калбашсын болгон аракетин кылат элем дейт элек, туурабы? Демек билишибиз керек, мына азыр ошо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына азыр мына ошо биз каалап турган нерсе мына азыр. Демек азыр мына аракет кылып калышыбыз керек. Азыр колдон келиши динибизге көңүл буруп, илим алып, ошо алган илимге жараша амал кылып, ошо илимге жана амалга башкаларды чакырып, жана ушул динде бекем болуп сабыр кылганга эмне азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктү кетирип калбашыбыз, колдон чыгарып калбашыбыз керек. Ошондой эле шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахулла дагы айтат. Ошондой эле өзүң напсиңе айткының дейт. Өзүңө айткының мынтип айт. Я нафс дейт. О напси дейт. Ин ана митту фаман заллази юсалли анни ба'дал маут. Эгерде мен өлсөм дейт. Менин ордума ким менден кийин, мен өлгөндөн кийин менин ордума ким намаз окуйт? Ва ман ясуму анни, жана менин ордума ким орозо кармайт? Ва ман ятубу анни мин зунуби ва тафрити, жана менин кемчиликтерим үчүн, жана менин күнөөлөрүм үчүн ким тобо кылат? Чын эле ушундай да. Мында азыр биз өзүбүз кылбасак, азыр эгерде биз соопчулук иштерди кылып калбасак, өзүбүз намаз окубасак, азыр орозо кармабасак, күнөөлөрдөн тобо кылбасак, Аллах Тааладан кечирим сурабасак, биз өлгөндөн кийин анын баарын биздин ордубузга ким кылат? Өзүбүз кылбасак. Демек ошо мүмкүнчүлүк бар кезде биз колдонуп калышыбыз керек. Колдонуп калышыбыз керек. Анткени өлүм келе турган болсо болду. Демек уже андан кийин кеч болуп калат. Эми бул шейхтин айткан сөздөрү болду. Эми дагы кошумча бул жакта дагы бул темага байланыштуу дагы хадис бар. Бул хадис Бухари жана Муслимде келет. Ади ибн Аби Хатим аттуу сахаби радиаллаху анху айтат. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ма минкум мин ахадин илля саюкаллимуху Аллаху лейса байнаху ва байнаху туржуман. Баарыңар менен дейт, баарыңар менен сөзсүз түрдө Аллах Таала сүйлөшөт дейт. Эч кимиңер кур калбайт. Баардыгыңар менен, кимиңер гана болбосун дейт, баарыңар менен сөзсүз түрдө Аллах Таала ар бири менен бирден Аллах Таала сүйлөшөт сөзсүз дейт. Жана ал менен Аллах Таала менен ошол адамдын ортосунда эч кандай туржуман дейт. Туржуман ортомчу же бир котормочу болбойт. Биз ушуну дайым мындай эстеп турушубуз керек да. Демек биз кыяматта сөзсүз Аллах Тааланын алдында турабыз дагы, жана Аллах Таала бизден болгон кандай неаматтарын берген болсо ошолор тууралуу сурайт бизден. Жана биз келтирген кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүз тууралуу дагы Аллах Таала бизди сурайт. Ошондо элестеткиле, эгерде күнөө кылып жүргөн адамдын кандай гана уялгандыгы, кандай улуу уялышта болот да. Эч кандай аны менен анын ортосунда эч кандай ортомчу болбойт, эч кандай котормочу болбойт. Түзмө-түз Аллах Таала менен ар бир адам, ар бирибиз кимибиз гана болбосун, сөзсүз Аллах Тааланын алдында туруп Аллах Таала менен сүйлөшөбүз. Ошондо Аллах Таала сурайт дейт мына. Хадисте келет, башка риваятында, мен сага байлык берген жокмунбу деп сурайт Аллах Таала. Бир адам айтат, бердиң дейт. Ошондо эле айтат, мен сага элчи жөнөткөн жокмунбу дейт. Сен жөнөттүң дейт. Ошондо мына башка бул жана риваят айтат, фаянзуру аймана минху фала яра илля ма каддама. Жана оң жагын карайт дейт. Оң жагын караса, өзү тапкан эле нерселерин көрөт дейт. Өзү тапкан нерседен башка эч нерсени көрбөйт. Өзүнүн күнөөлөрүнөн, кемчиликтеринен. Ваянзуру ашама минху фала яра илля ма каддама. Жана сол жагын карайт. Сол жагын караса да өзү ага чейин даярдап койгон, камдап койгон тапкан нерсесинен башка эч нерсени көрбөйт. Ваянзуру байна ядайхи фала яра илля нар тилка важхи. Жана маңдайын караса, жана алдын караса, өзүнүн жүз алдында оттон башка эч нерсени көрбөйт дейт. Оттон башка, тозоктон башка эч нерсени таппайт. Деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фаттакун нара валау бишикки тамра." Ошондуктан тозоктон дейт, тозоктон өзүңөрдү
бир финиктин курманын жарымы менен болсо дагы өзүңөрдү сактап калгыла дейт. Ошол финиктин жарымын болсо дагы бирөөгө жакшылык катары бир садака катары берип коюу менен дагы өзүңөрдү эмне тозоктон сактап калгыла дейт. Бул хадис Бухари жана Муслимде келет. Ошондой эле бул жакта дагы Ибн аль-Кайым рахимахуллахтын пайдалуу дагы айткан сөзү бар, ушул Аллах Таала менен жолугушуу тууралуу, Аллах Тааланын алдында адам турат экендиги тууралуу. Ал айтат: "Иннал абда яқифу бейна ядайиллахи таала мауқифин азими." Пенде дейт, пенде Аллах Тааланын алдында эки бир улуу учурда турат дейт. Аллахтын алдында эки улуу учурда Аллахтын алдында турган болот. Биринчиси бул намазда. Намазда адам Аллах Тааланын алдында турган болот. Ал эми экинчиси бул Аллах Таала менен жолукканда, Аллах Таала менен кезиккенде, кыяматта. Эгерде дейт мына бул жакта мына ушул маанилүү да. Шейх айтат Ибн аль-Кайым рахимахулла, эгерде пенденин биринчи ошол абалы, биринчи учурдагы Аллах Тааланын алдында турган абалы жакшы болгон болсо, канчалык көркөм, канчалык сонун болгон болсо, экинчи Аллахтын алдында турганы ошончолук жеңил болот дейт. Ал эми кимдин биринчи туруусу, Аллахтын алдында биринчи турганына адам кандайбыр кайдыгер мамиле кылган болсо, кандайбыр барктабай Аллахтын алдында турган болсо, биринчи турушунда намазында, эмне дейт? Саба алейхил мауқиф тани дейт. Экинчи Аллахтын алдында туруусу ал үчүн оор болот дейт. Ал үчүн оор болот. Демек, эмне билишибиз керек? Мына карасар, биздин шариятыбыздагы демек жана намазда турганыбыз бул ошол кыяматтагы болгон Аллах Тааланын алдында турат экенибизди бизге эскертип турат. Биз намазда турганда билишибиз керек. Мына азыр намазда тургандай сыяктуу биз дагы кыяматта ошентип Аллах Тааланын алдында турабыз. Жана Аллах Таала биздин болгон амалдарыбыз тууралуу бизди сурайт. Жана Аллах Таала менен жолуккан кезде хадистерде келет, мынтип айтат: "Ускур каза фаалта фи йоми каза ва каза." Бул нерсени эскерчи, бул нерсени эстедиңби дейт. Эскергиң. Сен баланча күнү мындай кылдың го, жана мындай кылдың го деп, ушинтип адамга эскертилип турат. Жана адам аны эмне четке кага албайт. Анткени китеби берилет. Адамдын амал китеби берилген болот. Ал жакта баардык нерсе жазылган болот. Бирок ошол учурда эгерде адам четке кага турган болсо, жок андай кылган эмесмин деп кандайдыр качкысы келген болсо эмне болот? Биринчиден китеби бар, ал жакта жазылып турат, өзүнө каршы болуп турат, колунда китеби турат. Экинчиден, эгерде адам ошентип четке какса ошол туура Аллах Тааланын алдында турганда эмне болот? Анын оозуна мөөр басылат. Башка айтканда, оозу жабылат дагы, жана анын ордуна анын колу жана буттары, дене мүчөлөрү, ал эле эмес териси дагы ага каршы күбө кылып баштайт. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: "Ал-йаума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун." Ал күнү дейт, ал күнү алардын ооздоруна биз мөөр басабыз дейт. Жана биз менен дейт алардын колдору сүйлөшүп баштайт дейт. Жана алардын буттары алар тапкан нерсеге күбө болуп баштайт дейт. Алардын буттары ошол алар тапкан күнөөлөр тууралуу, алардын буттары ошо каяка барып эмне күнөөлөрдү кылган, колу менен эмне күнөөлөрдү кылган, ошолор эмне колдору жана буттары күбө болуп баштайт. Ошолор сүйлөп баштайт. Терисинен бери адамдын териси дагы адамга каршы сүйлөп баштайт. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айткан. Качан териси сүйлөп баштагандан кийин адам терисине айтат, өзүнүн терисине. Ва қалу ли жулудихим лима шахидтум алейна. Ошондо дейт, алар айтат дейт, өздөрүнүн терисине дейт. Өздөрүнүн терилерине айтат. Эмнеге бизге каршы күбө кылып атасыңар дейт. Эмнеге бизге каршы күбө болуп атасыңар? Қалу, анда ошондо терилери айтат: "Антаканаллаху аллази антака кулла шей." Баардык нерсени сүйлөткөн бизди да Аллах Таала сүйлөттү дейт. Кудуреттүү Аллах Таала ошол күнү адамдын терисин дагы адамга каршы сүйлөттүрүп койду. Эгерде адам өзү кылган иштерин четке кага баштаса. Ал эле эмес, ошол жер жүзүндө басып жүрүп кылган иштерди кылып жүргөн адамдын дагы ошол жер дагы адамга каршы күбө болуп баштайт. Анткени Аллах Таала Куранда эмне? "Йаума идин тухаддису ахбаруха" дейт. Ал күнү жер анда болгон кабарларды айтып баштайт дейт. "Би анна раббака аухалаха", анткени Роббиң ага ошо вахий кылат, аны сүйлөттүрөт деген. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир тамыр, жанагы бир фейктин жартысы болгон болсо дагы ошо менен өзүңөрдү тозоктон сактап калгыла дейт.
тозоктон сактанып калгыла дейт. Демек эмне бул мааниси эмне? Бул жарым финик эмес, андан дагы бул ошондой болгон болсо дагы, жөнөкөй нерсе болгон болсо дагы, ошо жакшылык кылып калгыла, жетишип калгыла деген мааниде. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Вала тахқиранна минал ма'руфи шай'ан валау талқа ахака биwajhin талq." Жакшылык нерселерден, жакшылык иштерден эч нерсесин кандайдыр бир жөнөкөй, бир аз нерсе көрбө дейт. Ал эмес сен бир тууганыңды, диндеги болгон бир тууганыңды жүзүңдө болгон бир жылмаюу менен тоскон болсоң дагы дейт. Ушундай жүзүңдө жылмайып, өзүңдүн бир тууганыңа, диндеги болгон бир тууганыңа жылмайып, жүзүнө жылмайып коюуну дагы бир кандай бир жөнөкөй, бир аз нерсе, кемчиликтүү нерсе көрбөгүң дейт пайгамбар. Мүмкүн ошол нерсе дагы сага бир кандай бир пайдалуу нерсе болуп калар кыяматта. Анткени биз билебиз, хадистерде келгендей, жанагы бир аял тууралуу айтылат. Өзүнүн көлөчү менен бир мышыкты, жанагындай чаңкап турган мышыкка суу берип койгон болот дагы ошол тууралуу бешикке кирген дейт. Башка толтура күнөөлөр болгон болсо да, же жана башка бир адам тууралуу дагы хадисте келет. Адамдарга жолдо кыйынчылык бир келтирип жаткан, бир зыян келтирип жаткан бир жолдо болгон тоскоолдукту алып койгон, жана ошол себептүү адам бешикке кирген деп да хадисте келет. Ушундай жөнөкөй нерсе болгон болсо дагы адам эгерде ыхластуу, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган болсо, адам ошо бир амалды ыхластуулук менен кылган болсо, ошол адам иши, амалы жөнөкөй болгон болсо, аз болгон болсо дагы, ошол кыяматта Аллах Тааланын алдында бир чоң улуу нерсе болуп калышы мүмкүн. Адамга чыныгы пайда алып келе турган амал болуп калышы мүмкүн ошо. Ошондуктан кандай гана жакшылык иш болбосун, бир кандай бир жаман нерседей, бир кандай баасыз нерседей көрбөшүбүз керек. Бул жакта эмне деп атат? Ал эмес тозоктон өзүңөрдү жарым финик менен болсо да сактап калгыла деген мааниси. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айткан: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Жана ким кыпындай дагы бир жакшылыкты кылган болсо, ал сөзсүз аны көрөт дейт кыяматта. Сөзсүз анын пайдасын көрөт. Кандай кыпындай дагы бир кенедей дагы адам бир жакшылык кылган болсо, сөзсүз анын пайдасын көрөт. Ошондой эле жана ким кыпындай дагы, кенедей дагы бир жамандык кылган болсо, сөзсүз анын да жазасын көрөт. Кандай гана жакшылык иш болбосун, кандай гана соопчулук иш болбосун, биз аны бир жөнөкөй же болбосо бир баасыз нерсе катары көрбөшүбүз керек да. Мисалы динди үйрөнүп болобу, ата-энеге жакшы мамиле, туугандык мамилени бекемдөө, жетим жесирлерге, кембагалдарга жардам берүү, бирөөгө айткан жакшы сөз болобу, бир жакшы кеңеш, бир же болбосо динде болгон бирөөгө бир жакшы осуятыбыз, динге буйругандыгыбыз, жамандыктан күнөөдөн кайтарганыбыз. Ал эмес, мисалы ушул адамдарга бир зыян келе турган, бир жолдон бир кыйынчылык алып келе турган бир нерселерди жолдон алып кое турган болсок, кандай гана жакшылык иш болбосун. Мына бул хадисте айткандай, диндеш бир тууган жүзүнө жылмайып коюу дагы. Кандай гана жакшылык иш болбосун, анын баарысы тең биз кандайдыр бир кайдыгер карабашыбыз керек да. Анткени мүмкүн ошол бир жакшылык иш биздин бейишке кирип калышка себеп болуп калышы мүмкүн. Кандайча? Мисалы, жакшылык иштер менен жана жамандык иштер таразага коюлганда, мүмкүн ошол биз кылып койгон, ошол бир ыхластуу болуп койгон бир жөнөкөй эле бир иш, мүмкүн ошол тараза жакшылык иштер жагына коюлуп туруп, ошол себептүү мүмкүн жакшылык амалдар таразада басып кетер. Ошол менен бирге дагы күнөөлөргө дагы биз кандайдыр бир жумшак, жеңил карашыбыз керек. Анткени биз ошол кайдыгер карап аткан, бир кандайдыр биздин түшүнүгүбүздө бир жеңил эле көрүнүп аткан ошол күнөө мүмкүн ошол биздин тозокко барып калышка себеп болуп калышы мүмкүн. Анткени биз ошол жеңил эле карап коюп, эмне болот эле деп коюп биз кылып койгон күнөө мүмкүн ошо кыямат күнү качан амалдар таразага коюлганда, мүмкүн ошол күнөө аркылуу, ошол күнөө иштер, жамандык иштерибиз тараза жагы мүмкүн басып кетер. Аллахтан сурайбыз, баардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Жана бул таразага коюла турган амалдардын эң улуусу, жакшылык иштеринин эң жакшысы бул эмне? Бул албетте ла илаха иллаллах. Бул таухид, Аллахты ибадатта жалгыздоо. Биз эгерде таухидти кармана турган болсок, ла илаха иллаллахтын негизинде жашай турган болсок, аны жөн эле тил менен эле айтып койбой, ошол кылган жакшылык ишибиз, ошол биз карманган таухидибиз таразада эң оор нерсе болот. Анткени Абу Саид аль-Худриде келген сахих хадисте Аллах Таала Муса алейхиссаламга мынтип айтканы келтирилет. Аллах Таала айтат: "Лау анна самавати сабъ ва амирахунна гайри ва ла ардина сабъ фи киффа ва ла илаха иллаллах фи киффа малат бихинна ла илаха иллаллах" дейт. Эгерде 7 асман дейт, жана андагы болгон баардык жашоочулары дейт, менден башка дейт, Аллах Тааладан башка. Жана 7 жер дейт,
жети асман жана жети жер жана баардык ошо макулуктар жаратылган нерсенин баары тең таразанын бир жагына коюла турган болсо дейт, жана ла илаха иллаллах таразанын экинчи жагына коюла турган болсо, ла илаха иллаллах аларды басып кетет дейт. Мына эң жакшылык иш, эң сооптуу иш бул ушул ла илаха иллаллах, таухид. Биз ушуну карманып жүргөндүгүбүз. Эми муну жөн эле тил менен айтып койбой, мунун негизинде жашагандыгыбыз. Аллахтын өзүнө гана сыйынып, Аллахтан башка эч кимге сыйынбай, Аллахка башка эч кимди теңдеш кылбагандыгыбыз. Ал эми жамандык иштерин, күнөө иштерин биз сакалап тургандардын эң улуусу бул эмне? Бул ушул ла илаха иллаллахтын карама-каршылыгы. Ушул ла илаха иллаллахту бузуп сала турган, муну жок кылып сала турган нерсе. Ал эмне? Ал ширк. Аллахка шерик кошуу. Аллах менен башка бирөөгө, Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйынуу. Аллахтын акысы болгон ибадаттарды Аллахтан башка бирөөгө арноо. Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылуу, Аллахтан башка бирөөгө арнап курмандык чалуу. Мисалы, арбактарга дуа менен кайрылгандай сыяктуу, же оолияларга, же болбосо мисалы жин шайтандарга арнап курмандык чалган сыяктуу. Бул ибадаттардын баарысына жалгыз гана Аллах таала татыктуу. Мына ошондуктан мына биз өлүмдү эскертип атпайбызбы мына бул жакта? Жана билишибиз керек, ким эгерде ушул ла илаха иллаллахту карманып, жана ширктен алыс боло турган болсо, жана ушундай абалда бул дүйнөдөн кайтса, ал бейишке кирет. Ал эми ким ширк кылып жүрүп, жана таухидти карманбай, ла илаха иллаллахту карманбай, ушундай абалда өлө турган болсо, ал тозокко кирет. Эми буга далил Имам Муслимдин сахих жыйнагында Жабир деген сахабадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Ман мата ла юшрику биллахи шай'ан дахалал джанна". Ким Аллахка эч нерсени шерик келтирбеген абалда өлгөн болсо дейт, бул дүйнөдөн кайтса, ал бейишке кирет дейт. "Ва ман мата юшрику биллахи шай'ан дахалан нар" дейт. Ал эми ким Аллахка шерик келтирген абалда бул дүйнөдөн кайтса, ага өлүм келген болсо, ал тозокко кирет дейт. Эң жөнөкөй. Мына биз эгерде таухидти карманып, ширктен алыс боло турган болсок, демек биз бейишке кирет экенбиз. Жана ушундай мааниде дагы Имам ат-Тирмизиде Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын мынтип айтканын келтирет. Аллах таала айтат дейт: "Ябна адам дейт, о адам баласы дейт. Иннека лау атайтани би qurabil ardi khataya" дейт. Сен эгерде мага жер толо мага күнөөлөр менен келип мага жолуга турган болсоң дейт. Мына биз азыр Аллах таала менен жолугуу тууралуу сабакты өтүп айтып атпайбызбы? Биз мисалы Аллах таалага барып жолуксак, кандай абалда дейт? Жер толо күнөөлөрүбүз менен. Билсеңиз, мына Аллах тааланын барып биз жолукканда, ушундай толтура күнөөлөрүбүз болгон болсо, ошол күнөөлөрүбүз көптүгүнөн жерди толтургудай болгон болсо, жердин баарын басып кеткендей болсо, айтат Аллах таала: "Сумма лaqitani la tushriku bi shay'a" дейт. Жана мага эч нерсени шерик келтирбеген абалда мага келип жолуксаң дейт, "La ataytuka bi qurabiha maghfira" дейт. Мен сени дейт, ошончолук кечирим менен тосуп аламын дейт. Мына карасаңар, мына таухидтин фазилети кандай гана улуу нерсе. Анткени бул мына Аллахтын акысы. Жана ошол менен бирге мунун карама каршы болгон ширк бул кандай гана коркунучтуу нерсе. Ким эгерде чоң ширк кылып жүрүп, тобо кылбай бул дүйнөдөн кайта турган болсо, андай адам түбөлүк тозокко барат дагы, жана Аллах таала эч качан аны кечирбейт. Аллах таала Куранда айтат: "Инналлаха ла яғфиру ва юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша". Чынында Аллах ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет дейт. Ошондой эле башка аятта айтат Аллах таала: "Иннаху ман юшрик биллахи фaqad харрамаллаху алейхил жанна". Ким эгерде Аллахка шерик келтирген болсо, ага бейишке баруу арам болот дейт. Мына ошондуктан мына бул эң улуу күнөөдөн, биздин динибиздеги эң чоң күнөөдөн, Аллах тааланын акысын бузуудан, Аллах таалага карата болгон зулумдуктан, мына ширктен колубуздан келишинче сак бололу. Эми антип кантип сак боло алабыз? Аны үйрөнүү жолу менен. Ал тууралуу мына сабактар бар, сабактарды угалы, китептерди окуйлу, өзүбүз үйрөнөлү, жана жакындарыбызга да жеткирели. Эмне Аллах таала айтканда Куранда: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нар". Иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактап калгыла дейт. Вакудухан нас вал хижар. Анын ошо тозоктун отундары адамдар жана таштар дейт. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бар кезде, алхамдулилла, Аллах таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Азырынча бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп турган кезде ушул насааттарды биз шейхтен болгон насааттарды окуп биз пайданы алып турган кезибизде биз ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып салбай, кеч болуп кала электе ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп калышыбыз керек. Колдон келишинче динибизге көңүл буруп, күнөөлөрдөн тобо кылып, Аллах тааладан кечирим сурап, анткени чынында Аллах таала кечиримдүү зат. Кандай гана көп күнөөлөр болбосун, Аллах таалага баары деле Аллах таалага кайтышыбыз керек. Аллахтан качып кимге кайтып барабыз? Аллахтан качып бир гана Аллахтын өзүнө эле барабыз.
кеч болуп кала электе ошол жыргалчылыкты пайгамбар хадисте айткандай жыргалчылыкты жок кыла турган буза турган өлүм келип кала электе ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп калышыбыз керек. Анткени эртеңки күн амалдар жок болот, бир гана жаза болот. Өмүр негизи эмне канча өзү кыска эле да. Канча адам канча жашашы мүмкүн? Мисалы 50 жыл жашайбы, 60 жыл жашайбы, 80 жыл жашайбы, канча жашайт? Аллах таала баардыгыбыздын өмүрлөрүбүздү узун кылган болсун, өзүнө баш ийүү жолунда. Канчалык адам жашаган болсо дагы бул дүйнөдө эмне түбөлүк калбайт. Эртеби кечпи эмне өлүмдөн качып кутуп кете албайт да, өлүм сөзсүз адамга келип жолугат. Жана адам канчалык жашаган болсо дагы акырет менен тигил дүйнө менен салыштырмалуу бул дүйнө бир кыпындай дагы бир жөнөкөй дагы эч кандай баага арзыбаган нерсе. Эсер адам мисалы 100 жыл жашаган болсо, акырет канча? Акырет 100 жыл эмес, ал чексиз да, акырет чексиз да. Адам эгерде канчалык өзүнө бул дүйнөнү адам өзүнүн жашоосун эле эмес, бул дүйнөнү башынан аягына чейин канчалык элестете алат? Элестетсеңер, мына бул дүйнөнү мисалы Аллах таала жараткандан баштап кыяматка чейин канча болушу мүмкүн? Канча 100 миң жылбы, миллион жылбы, миллиард жылбы, триллиард жылбы канча болосун? Канча адам канчалык гана санды башына элестетпесин? Билиш керек, акырет ошончолот дагы жана андан дагы көп жана түбөлүк. Адам кандай гана санды элестетпесин башына, бул дүйнөнү канчалык гана узун элестетпесин? Биз билишибиз керек, акырет ошончолот дагы андан көп дагы жана түбөлүк чексиз. Эми суроо. Ушул биздин азыркы ар бир адам ошончолук жашайбы? Жок, анын канча эле аз эле жашоо, аз эле убакыт. Ушул убакытта Аллах таалага баш ийүүгө кетирбегенде эмне кылабыз? Ушул мүмкүнчүлүк аз эле жашоо. Ушул аз эле жашоону эмне кылыш керек? Аллах таалага баш ийип, Аллах тааланын өзүнө сыйынып, Аллах тааланын динине көңүл буруп жашап койсок эле эмне? Демек ар жакта эмне Аллах таала бизге түбөлүктү убада кылып атат. Түбөлүктүү жашоону убада кылып атат бизге. Ошондо мүмкүнчүлүк бар болуп турган кезде колдонуп калышыбыз керек. Аллах таала баардыгыбызга ошол нерсени насип кылган болсун жана өзүнүн дининде бекем кылган болсун. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.